Садыр Жапаровдун жактоочусу Шарабедин Токтосунов. Урматтуу кыргыз элим жана кыргызстандыктар, 2018 жылдын 29 май күнү саат 10:45 өткөндө Кыргыз Республикасынын жогорку соту мекенчил инсаныбыз Садыр Жапаровдун ишин көзөмөл иретинде карайт. Биз Садыр Жапаровдун күнөөсү жок экендигине далилдерди келтирип, 20 барактан турган көзөмөл иретиндеги даттануубузду бергенбиз. Бул иш боюнча жабырлануучу деп табылган Эмилбек Каптагаев дагы тарыхта биринчи жолу соттолуучу Садыр Жапаровдун аракетинде кылмыш курамы жок, анын кылмыш жасагандыгы сотто далилденген жок жана анын тиешеси болгон эмес, акта бергиле деп көзөмөл иретиндеги даттануусун жазды. Сиздердин колдооңуздар сөзсүз керек. Эгер мыйзамдуу чечим чыга турган болсо, Садыр Жапаров акталышы керек. Бирок бүгүнкү күндө соттор өз алдынча чечим кабыл ала алышпайт. Анткени алар буйрук менен иш аткарып үйрөнүп калышкан. Ошондуктан сиздердин колдооңуздар бизге күч кубат берет, деп жазат Шарабедин Токтосунов өзүнүн Facebook баракчасынан.